Адистер эски унаалар абаны булгап жатат деп эсептейт. Транспорт каражатынын зыяндуу затты чыккалоочу жабдуусу 150 000 чакырым жүргөндөн кийин керектен чыгаары белгиленди. Мындан улам Кытайдан жаңы унаа катализаторлорун алып келүү каралып жатат. Ал эски машинеге тагылып, натыйжалуулугу атайын аппарат аркылуу сыналды. $50 $70 чейин баягы кыймылдатыштын көлөмүнө жараша деп атат. Бул катализатордон чыккан газдар талапка жооп берип атат, таза. Биздин эсептер боюнча бүгүнкү күндө 85% мамлекеттеги транспорт бул 15 жылдан эски транспортта. Бүгүн кандайдыр бир машинада катализатор болгон болсо дагы ал тазалаган жок. Ал жараксыз да. Бул бардык үлгүдөгү жеңил унааларга кайсы жылы чыкканына карабай ылайык келет. Шанхай менен Гуанчжоудагы ири автоөндүрүүчү компаниялардын баары ушуну пайдаланып жатышат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына таянсак, Бишкектеги ыштын 30%дан ашыгы унаалардан келип чыгып жатат. Ал эми жаңы конуштар жаккан көмүрдүн көк түтүнү 40%га жакын. Абаны жакшыртуу боюнча мекемелер аралык комиссия бул багытта да сунуш берип жатат. Кытайдан алып келинген от казаны сыноодон өткөрүлүүдө. Ал аз көмүрдөн көп жылуулук бөлүп чыгарат. Тиешелүү мекеме өз байкоолоруна таянып, түтүн жоголгонун билдирүүдө. Кара түтүн газга айланат экен бул жерде. Жана түтүн болуп атмосферага кетип аткандын баары газга айланып туруп, анан ошо түтүндү полностью күйгүзөт экен. Эски котельницти жагып көргөндө алар капкара болуп чыгып атты, а муну жакканда эчтеке чыккан жок да. Азыр бул баасы бизге келгени 85 000 сом деди. 85 000 сом экен. Анан бул 300 квадратка. Анан монтаждагандарын көрдүңүздөр, мынакей бул жерде подача обратка эле кошулат. Анан дымовой трубаны кошуп коюшат, бүттү, ошо менен эчтеке мындай демен жок. Жанагындай фильтр өзүнчө көп нерселер бар. Бул жерде айырмасы только эле бияка кезек көмүр жагыш керек экен болду. Анткени менен адистер текшерип көрүштү. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы чыгарылат. Элге ушундай котелдорду койгонго ушундай программа иштеп чыгып атабыз. Биякта биргеликте биздин Айыл банк, Элдин банк ошол жактан льготный финансирование жагында сурайлы деп, анан ошону менен элге коюп берсек, и ошол эле учурда элге ошондой жакшы сапаттуу көмүр берсек, ошону менен биздин Бишкектин тегеректеги жыл массивдер буюрса таза аба менен уже дем алып калат. Ошол эле учурда үйлөрдө жылуу жагынан эффективдүү мындай отопление система болот да. Бишкек абасы начар шаарлардын катарында кала берүүдө. Баш кала айрыкча күн суук болгон учурда ышка чулганат. Жаңы конуштарды газдаштыруу маселеси көйгөйдү чечүүнүн эң негизги жолу катары эсептелип келген. Үйүнө көгүл-трот киргизүүнү каалагандарга жеңилдетилген насыя берүү программасы жарыяланган. Бирок аны 200 гана тургун колдонуп, 23 миллион сом алынган. Калыгул Асанбаев, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24.